мисалы курулуш компаниялары менен жана айтып өттүм мисалы эмнеси менен кооперативден алган жакшы. Сиз бизде 35% топтойсуз ошо 2-3 жылдын аралыгында. Ал эми курулуш компаниясында 35%ын шыр төгүшүңүз керек. Экинчиден калган 65%ын кооператив кошкон. Сиз 10 жылга бөлүп график менен төлөйсүз да. Ал эми курулуш компанияда 35%ды төккөндөн кийин калган суммасын пока үйдү куруп бүткөнчө дагы төлөш керек. 2-3 жылдын ичинде. То есть айына төлөм албетте салыштыргыс болуп калат да. Эми албетте мен кыскараак айта кетейин. Бизде мисалы каалаган жерден батирди тандап аласыз. Каалаган областтан. Да, областтан, анан эксплуатациядан өткөн үйлөрдү жаңы үйлөрдү өткөндөр бар да, жаңы үйлөр боюнча. Аласыз, анан юридикалык экспертизадан толук өткөн даяр батир сатып аласыз да. Айырмасы ошондо. Эми бизде мисалы ошо кооперативдин кээ бир мүчөлөрү арасында ошо инвестиция кылгандар да бар да. Ошо алар кантип кылат? Мисалы, Роберт Кийосакинин схемасы бар. Эми Америкада кредит арзан да. Алар кредитке алат дагы аны арендага берип коет да. Анан арендадан түшкөн акчасы менен кутула берет. Бул схема Кыргызстанда иштебечи банктар менен, бирок кооператив аркылуу иштейт. Мисалы, сиз 5 миллион сомго 2 комнат квартира алган болсоңуз Бишкектен, айына кооперативке 29 000 сомдон төлөйсүз. Ал эми аны ошол эле квартираны ижарага берип койсоңуз, айына 30-40 миңге чейин ижарага берсеңиз болот да. Демек, ушундай схема менен иштеген бизде пайщиктер да бар да. Бир канча үйү бар, Да, ушундай алып туруп тапшырып коет, өзүн өзү актай берет. Мунун кандай артыкчылыктары бар? Сиз батирди алыш үчүн 35%-ын эле инвестиция жасайсыз. 100% сатып албайсыз. Экинчиден, аренда менен 7-8 жылда кутулуп коесуз батирди. Жанынан төлөбөй эле. Өзүңүздүн чөнтөктөн төлөбөй. Үчүнчүдөн, 7-8 жылда ошол алган квартираңыздын баасы 2 эсе кымбаттап кетет да, бир жагы. То есть бул эң баягы дүйнөдө эң мындай надежный, жакшы инвестиция болуп эсептелет. Кооператив менен сиз 3 эсе күчтүү эффект ала аласыз да. Эми мен гарантиялар боюнча кыска эле токтолуп кетейин. Бизде кооперативдин мүчөлөрү өздөрү ошол батирди катталат. Анан кооперативден чыккан мүчөгө толугу менен үлүшү кайтарып берилет. Демек сиз акчасы, демек сизде эки эле жол бар. Же болбосо акчаңызды кайтара аласыз, же болбосо до конца шартыңызды аткарсаңыз үйгө жетесиз да. Башкача риск жок. Да. Бизде кооперативде мисалы бир дагы мүчө кооперативден чыгам деген мүчө акчасын ала албай калган жок да. Андай да мүчөлөр да болду. Мисалы ар кандай шарттарга жараша да кооперативден чыгып. Аларга биздин кооператив 3-5 айдын тегерегинде бардыгына выплата кылып берди да. Баягы чогултуп келген акчаларын кайра кайтарып. Да, пайлык төлөмдөр кайтарымдуу. Ал эми мүчөлүк акыдан башка пайлык төлөмдөр кайтарымдуу да. Анан бизде мен жана айтып өттүм, 35 мүчөбүз уже досрочно эле жаап салды. Кутулуп кооперативден чыгып кетти. 10 жыл болду элек беле. Ооба. Эми бизде эмнеси жакшы? Мисалы 3-4 жыл мурун пайщиктер алган квартиралар 2 эсе кымбаттап кетти. Мисалы бир 18-жылы 3 миллионго алган 2 комнат квартиралар азыр уже 5 миллион тегерегинде 6 миллионго жакын болуп калды да. Анан алар эмне кылышты? Кээ бирлерге акча керек болду, ошону продажага коюп туруп эле
Анан кооперативден кутулуп туруп 5-6 миллионго сатып сатып эки эсе пайда көрүп чыгып кетти да. 3-4 жыл алар кооператив же квартирада жашады, же сдавать этип коюшту да. Эми дагы бир жагы ошо инфляция, валюталардын девальвациясы эске алынбайт. Мүмкүн сиз, например, очередте турган убакта квартиранын баасы кымбатташы мүмкүн да. Ошон үчүн запас менен аласыз. Бирок квартираны алгандан кийин анын баасы кымбаттай берет, бирок график менен силер ошол эле сумманы төгүп кутуласыңар да. Демек квартираны алгандан кийин сиз кайра наоборот утушта болосуз да. Анан мүчөлүк келишим жана узак мөөнөттүү ижара келишими бул мамлекеттик каттоодо, бул госрегистрде катталат, бардыгы мыйзамдуу да. Эми могу географиябыз ушундай, Кыргызстан бардык региондорунан жана шаарларынан квартира жана жер үйлөрдү алсаңыздар болот.